Бизге жаң гана кошулган телекөрүүчүлөргө дагы бир жолу кутман таңыңыздар менен демекчибиз. Биз болсо өз эфирибизди улантып, өзгөчө коногубуз дагы келип калды. Бирок ага чейин сиздердин билдирүүңүздөргө өтүп, жана жеңүүчүбүздү аныктап алалы. Бизге биринчиден болуп 4261 номуру менен аяктаган абонент бизге жазыптыр. Үйдүн жакшы жаманы кыш түшкөндө билинет, достун жакшы жаманы башына иш түшкөндө билинет деп бизге жазыптыр. Албетте 4261 номуру менен аяктаган абонентти биз куттуктайбыз. Кол чабуулар ушабатсанын баары сиздер үчүн, сиздин дарегиңиздерге. Биз менен улам сайын дайым күн сайын дүйшөмбүдөн баштап жумага чейин ойноп туруңуздар. Bundan да башка тышкары белектерибиз бар. Бирдиктерди салып беребиз. Ошондуктан дайым биз менен ойгонуп, биринчиден белек алыңыздар. Эмесе биздин алыстабай эфирибиздин ушул атмосферабызына чөмүлүп, жана коногубузга дагы өзгөчө суроолорду бергенди унутпаңыздар. Бүгүнкү биздин студиябызда эң эле биздин өлкөбүздө эң сулуу айымдардын бири деп айта аламын. Анткени бүгүнкү биздин студиябызда Саадат Асылбекова моделинг багытында эң чырайлуу айымдардын бири деп айта алабыз. Азыркы учурда 2021-жылдын супер модель Кыргызстан аттуу наамына ээ болгон. Биринчи кезекте кош келиңиз кутман таңыңыз менен. Кош болду. Кутман таңыңыздар менен Саадат биринчи эле суроо сиздерге. Жөнөкөй модель менен супер модельдин эмне айырмасы бар? Супермодель бул модель параметры, рост, бүт башкача, бүт супер топ болуш керек. 90-60-90, метр 80, высокий рост болуш керек. Ошондуктан жөнөкөй модель и супермодель и внешность, и рост, параметр бүт прям бою узун болуп 170тен өдө болуш керек турбайбы? 170тен өдө, андан ылдый болсо өтпөй калат. Жана вот параметрлер кызыктырып жатат. 90-60-90 деп айтып кеттиңиз. Чындыгында эле азыркы учурда эң мындайча айтканда супер параметр бул 90-60-90 болуп саналат. Ооба. На самом деле ооба. Мен эки ай мурун, когда моделингге только Турциядан учуп келгенде, модель агентство бардым. Мен параметр измерять эткенде 90-60-90 болгон. Ошондуктан мен сразу супермодельге кетем. Аякта атайын өзүнүн комиссиялары барбы? Келип атканда баарын текшерип, ошо параметрлерди көрүп. Ооба, бар. Сиздин боюңуз канча? 1 метр 80. 80 сантиметр. Эң сонун. Параметрибиз 60 кандай дейсиз? 90-60-90, э? Эң идеалдуу. Биздин СМР айткан 90-60-90 ким жөнүндө экен мына эми билбедикпи. Саадат айым тууралуу деп айта алабыз. Чындыгында сулуулуктан тышкары идеалдуу параметрлерге ээ болгон коногубуз бүгүнкү биздин студиябызда. Жана азыркы учурда Саадаттын өзгөчө видео форматында да материалдары бар. Ал тууралуу биз азыр назар салсак болот. Эң эле сонунда мен да өзүм жаш убагымда эстеп кеттим да, ушундай конкурстар болгондо камераны көтөрүп алып, подиумдун астында чуркап жүрчү эле көрүпчү, эмне деген кыздарды. Жакшы, сиздин дагы өз чыгармачылыгыңызга ийгилик. Саадат бизге аябай кызыктуу болуп жатат. Эмне себептен модель болууну чечтиңиз жана эмне себептен ушул багытка чөмүлдүңүз деп айта аламын? Мен 15 жашта болгондо мен комплекс болчу, потому что мен аябай узун болчум. Метр 75 уже болчу. Класс мен 8-чи же 6-чы класста болгондо уже аябай узун болчум. Мен всегда айткам, эмне кылам. И мен апам айтты, иди моделингге бар, потому что ушул боюңду сен
Ушу боюңмен сен модель болгонго аябай жарашат деп. Ооба, и мен 15 жашындан кийин модель агентствоға катыштым сразу же. Анан 2016 жылы Мисс Бикиниге катыштым, конкурска уттум. Ошондуктан сразу же мени чакырды, тияка чакырды, бул жака чакырды. Ошондуктан модель болуп кетти. Бирок анан 2017 жылы мен башка мамлекетке учуп кеттим, окуу боюнча Испанияга. Ошондуктан мен приостановила. Токтотуп койдум. Ооба, токтотуп койдум. Анан 2020 жылы мен кайра учуп келдим, кайра конкурстарга катыштым. Ооба. Бир аз окуу жакка өтүп кеттик, кадр сыртында сүйлөшүп кеттик. Сиз деген бир эле тил эмес, канча тил билет? 4 тил билем. 4 тил билет экенсиз. Кайсылар? Испанча, түркче, англисче, орусча и кыргызча. Кыргызча өз тилиңиздер. Ооба. Бир жакка барганда сизди чогуу ала барыш керек деп, эч адашпай, эч мен бир жакка барганда же кыргызча билишпейт, же орусча билишпейт деп кыйналасың да катуу элечи. Учурда азыр ким болуп алектенесиз, кимге окуйсуз? Азыр мен Турцияда кино и телевидение боюнча окуйм. Уже 4-курс болуп кетти. 4-курс болуп калды. Эмнеге буну тандадыңыз? Актриса болуп, Голливудка жакында барып каласызбы? Ооба, но мен Нью-Йоркко баргым келип атыр, модель болуп. Жакшы. Алдыда анда биз дагы күбө бололу. Саадат Нью-Йоркко барып Кыргызстандын желегин желбиретип, аябай сулуу айымдардын бири болуп, ондогон конкурстарды утуп келди деп биз дагы күбө болуп отуралы. Жана телекөрүүчүлөргө айта кетели, бүгүнкү биздин студиябызда Саадат Асылбекова буга чейин айтып кеткендей эле Мисс Бикини 2016 жылы жана Кыргызстандын супермодель аттуу наамында 2021 жылы дагы болуп кетти. Алдыда бизде ондогон суроолор бар, жана телекөрүүчүлөргө дагы айта кетели, балким сизде дагы кызыктуу суроолор болушу мүмкүн. Ошол себептен 0508 400 100 номерине узатсаңыздар болот. Бизге дагы өзүңүздүн куттуктооңуздарды жибериңиздер, жакын адамдарыңыздарды салам айтыңыздар керек болсо, же балким дагы бир ой чыгып кетти, өзүңүздүн кичинекей балаңызды, иниңизди, карындашыңызды ойготуп албай атсаңыздар, сыналгын жанында болсо биздин үнүбүздү чоңойтуп туруп атын жазып ийиңиздер. Биз ойготуп беребиз бияктан. Ооба. Жана айта кетели, тилекке каршы биз сиздердин чабууларыңыздарды жана аудио форматында билдирүүңөрүздөрдү кабыл албайбыз. Ошол себептен бизге сөз катары эле WhatsApp аркылуу же SMS аркылуу жазсаңыздар болот. Көптөгөн билдирүүлөр келет, бизге кечинде да көптөр келет. Эмне үчүн меникини окубай койдуңуздар, меники туура болчу, мен биринчи болчумун деп. Анткени урматтуу телекөрүүчүлөр, биз деген Любимый HD телеканалында эртең мененки саат 8ден 10го чейин түз эфирдебиз. Ошол убакытта эле гана бизге жазып беле бут олсаңыздар болот. Синий максаттуу телеканалыбызда бизди кайталоо түрүндө көрө алсаңыздар болот. Биз болсо бир аз тынуудан кийин эфирибизди улантабыз. Эфирибизди улантуудабыз. Бүгүнкү биздин студиябызда Саадат Асылбекова 2016 жылдын Мисс Бикини аттуу конкурсунун жеңүүчүсү жана 2021 жылдын Супермодель Кыргызстан аттуу конкурсунун жеңүүчүсү. Дагы бир жолу кутмандтарыңыздар менен демекчибиз. Жана айта кеттик, буга чейин Супермодель Кыргызстан 2021дин жеңүүчүсүнө ошол эле Супермодель International 2021дин конкурсуна мындай айтканда байгеге ээ болууга мүмкүнчүлүк болуп ошондуктан айтып бериңизчи, качан Супермодель International болуп өтөт, качан Кыргызстандан Таиландга учуп кетесиз? Супермодель International 15 марттан 25 мартка чейин болот. Таиландга мен где-то 14-15 мартта уже учуп келем. Мен точно билбейм, конкретно каякта болот, остров. Островда, Таиланддын островунда. Эң сонун. Жана айта кетиңизчи, чет өлкөлүк ушул конкурстардын жана Кыргызстанда болуп өткөндүн айырмасы канчалык чоң? Мисал келтирсек, көп эле ушул моделинг сферасында иштешкен айымдар менен сүйлөшсөм, Кыргызстанда конкурска даярданууга 2 ай же 2 айдан ашык убакыт кетет. Жана ал жерде ар кандай ошол мындай айткан салым кошуулар көп деп айта кетишет. International, Супермодель International'дын айырмасы канчалык зор болушу мүмкүн? Айырмасы, я считаю, айырмасы аябай чоң. Элементарно, как конкурс сам проводится, масштаб конкурса, он больше,
на профессиональном уровне проводится. Аякта көбүрөөк мындай детальдарга байкаштырып, эл көбүрөөк көрөт да, элдер да ошого кызыгып эметишет болуш керек. Эми менде мындай суроо болот, модельдик болбосо эмне менен алектенет деңиз? Модельдик болбосо, наверное, мен ресторанный ушундай бизнес ачам, потому что мен мамам, папам алар айткан, то, что модель бул несерьезный, көп акча таба албайсың. Жаныңды бага албайсың. И ошондуктан алар мен Испанияга жөнөтүшкөн университетке ресторанный бизнес. Ошондуктан мен ойлогом, если модель болбосом, же аябай успешный модель болбосом, то ресторанный бизнесмен, отельный бизнесмен заниматься. Бирок аны деле жакшы болуп кетсе, модель жакта жакшы болуп кетсе деле аны деле экинчи жумуш кылып ачып койсо болот да. Потому что мен ойлогом, 2 жыл мурун, может быть, уже ресторан ачам Бишкекте. Буйруса деп турабы. Анан кийин ресторандасыз бияктан тактай кетели. Бизде ресторан дегенде кандай тойгана болуп кетели. Жагандай ресторандардан? Ресторан больше европейский, башка жакта, ну, тойхана эмес. Точно тойхана эмес. Кыскача айтканда тойгана эмес, эң жакшы. Бирок жумушту билет экенсиз да. Кандай жумуш жүргүзүш керек экенин билесиз, ал жактан эмне керек экенин билесиздер. Эми сизге ийгилик тилеп калабыз, балким бир күнү, 1-2 жылдан кийин биз ачылышына барып калабыз. Эмесе ата-энеңиз айта кетиптир, моделинг сферасында көп акча таба албайсыз деп. Айта кетиңизчи, Кыргызстанда орточо эсеп менен модель болуп иштөө канча акчалай каражатты алып келет? На самом деле бул дизайнерден, көбүнчө бул дизайнер, от дизайнера зависит. Но орто где-то 2000 сом 1 саатка чейин. 1 саат, 1 показка десек болот, бир показ, например, 2000 сом. Но, например, даже Бурана фэшн шоу болгон. Ошондо менде 10 выход болгон. То есть 10 разный дизайнер болгон. Ошондуктан бир выход 1000 сом болгон. Получается 10 умноженное на 10. 10 миң. Ооба. Ошондо болжол менен бир көргөзмөдө 10 миң сомдой акчага каражатты тапса болот. Эң сонун жана айта кетиңизчи, Кыргызстан ушул көргөзмөгө канчалык бай жана моделингтерди, ошол модельдерди кандай кастинг уюштурабы же болбосо жакын адамдарды чакырабы, кандай ушул сүйлөшүү болот го бизде, тиги таанышым бар го, анан кийин чалып коюп экөөбүз таанышка чыгып берип койчу бекер эле деп сурагандар көп болот. Кандай алгоритм менен өтөт? Но в основном лично мен модельное агентствода состою, Аванта деген. Ошондуктан, например, показдар болгондо же съемка болгондо алар сначала модельное агентствого чалышат, и модельное агентство модель менен сүйлөшөт, типа вот мындай показ бар, мындай съемка бар, и ошондуктан мондай связь болот. Сиз иштеген ошол моделинг ал да акча алабы? Ооба. Процент алат. Бизде кыргызча айтканда өзүнүн чотуру бар. Бирок ошол, да, кечирим сурайм, дагы бир суроо узатып кетейин. Ошол 2 сааттык иштин аркасында жөн гана чыгып коюу, кийимди көргөзүп коюу, басып коюу эмес да, кандай кыйынчылыктарга дуушар болосуз? Кыйынчылык биз 7 саат 7 утра на ногах, и ошондуктан репетициялар несколько дней болот, съемкалар, например, макияж, прическа, как бы, например, сен саат 7-де турасыз, ойгоносуз, и саат 12-ге чейин жүрөсүңөр, на туфлях ходите, бут ооруйт, устаешь, кожа портится чаще всего. И мындай кыйынчылык бар. Ошондо эмне кыласыздар? Азыр эле өзүңүздөр айтып кеттиңиздер, кожа бузулат деп. Анан чачыңыздарга деле көптөгөн лактар, көптөгөн лосьондор, фенмен иштемек. Каяктан билесиңдер онун баарын? Анын баары химикат да. Ооба. Ошону кантип мындай бирдем кылып дарылаш керек деп, же эмне кыласыздар? На массаж. Массаж, и вообще лечишься просто, и все. Ошондо мындай элестетип көрсөк, бир кечтен 10 000 сом тапсаңыздар, 5 000 сому кайра ошо бүт баарын кайра алып келгенге кетип турбайбы? Ну, примерно, да. Жана дагы күн сайын эле боло бербейт мындай көргөзмөлөр, э? Мен муну эстеп кеттим да, Ариана Гранде деген ырчы бар го, дүйнөлүк. Ошол бир убакта чачын ушунча көп
боеп атып, ени менен колдонуп атып, өзүнүн чачы түшө баштаптыр деп, бир убактагы парик дедиби, бирдемке чач кийип калды деп уккам да, жаңылыктардан угуп калгам. Анан кийин модельдердики деле ошондой эле да делиңиз. Нет, не так анчалык эмес. Не так сильно, потому что у нас не так часто проходят показы. Из-за пандемии боюнча и вообще, в принципе, биздин Кыргызстанда не так много дизайнеров, прям таких, чтобы показывали. И поэтому ошондуктан бир айда, например, 2-3 жолу болот показдар. Азыр биз деген сыналгын артынан деле байкап атабыз, социалдык тармактардан деле байкап атабыз, дүйнө жүзүндө модель негизи бизнес модель, шоу моделдик болгондой деп коет, өсүп атканын. Бизде Кыргызстанда кандай абалда турат? Өсүп атабызбы же бир эле калыпта турабызбы? Мен ойлойм, что биз все-таки өсүп атырбыз, потому что бизде көп жаңы модельный агентстволор ачылып атыр. Жөн эле модельный агентство эмес, а реально модельное агентство, который параметрлерге карайт, ростко карайт, внешность карайт. Жөн эле, ой, ал менин знакомый, поэтому модель болот. И поэтому мен, например, 3 или 4 жыл за границада болдум и келдим 4 жыл мурун 2020 жылы, и мен когда снова модельнингге кеткенде уже ойлодум то, что наконец-то биз өсүп атырбыз. То, что модельный агентстволар нормальный болду, конкурстар нормальный болуп атыр. Буйруса келетип турубузда бир убактарга, жакында балким Ирина Шейкке окшоп. Четиркөөгө особняктарда жашап калабыз деген ойдомуз да. Ким билет. Бизде дагы бир нече кыскача видеолор бар. Саадат Асылбекованын катышкан дагы ушул форматында конкурстарынан дагы видеолорго азыр назар салсак болот. Байкап көрөлү, урматтуу режиссер, видеолорду көрсөтүп коесуздар. Азыр байкасам, сиз отурасыздар, сизди боеп атышат, кийинтип атышат, анан кийин мындай бүкүрөбөй түз отурасыздар. Азыр деле бүкүрөбөй түз отурасыздар. А мындай камера жокто, эл көрбөй турганда үйдө ушундай эле жүрөсүзбү же мындай эс аласызбы? Ну, например, мен походкам ушундай эле болуп атыр, как модельный, потому что мен 2015 жыл мен занимаюсь моделингом, походка уже сама такая. А үйдө мен мойтуп отурсам да болот. Калашынча отурам. Мен үйдө мойтуп отурбайм. Жок, ошону мындай модельдер балким көнүп калышабы, анан уже бүкүрөйгөндү унутуп да калышабы деген ойлор кетет да. В основном привыкают именно к походке, когда, например, ходишь по улице, ты уже как модель ходишь из-за этого. Жана буга чейин биз Кыргызстандагы ошо моделингдин деңгээли тууралуу талкуулап кеттик. Андан тышкары биздин ушул өлкөбүздө эмнегедир официалдуу эмес, эч кандай эрежесиз эле, эч кандай лицензиясыз өтө турчу конкурстар аябай көп экен. Айтыңызчы, биринчи кезекте эмне себептен мындай конкурстар жаралат? Жана экинчи кезекте сиз катышкан конкурстардын бардыгы лицензиясы бар жана официалдуу түрдө өттүбү? Организаторы Мисс Кыргызстан, алар бар официальный лицензиясы бар, алар Мисс Мира, Мисс Интернешнл, Супермодель Интернешнл мен лицензиясы, договор, контракт бар. Башка не лицензиясы жоктор, алар мен на самом деле мен оюнча мен билбейм алар зачем конкурстар кылып атыр, может быть просто пиар, там СМИда болуш керек, мен билбейм, но на самом деле алар абсолютно официальный эмес. То есть, например, если даже СМИда чыкса, например, бул кыз Мисс Мирага учуп кетет, на самом деле ал учпайт, потому что лицензиясы жок, контракт жок, башка мамлекетте алар даже билбейт. Типа кайсы кыз каяка учуп атыр и типа лицензиясы жок. Сизден балким сизди көптөгөн жаш кыздар, айымдар көрүп отурушат, кеңеш болуп кетсин, негизи ошондой конкурстарга лицензиясы жок конкурстар болсо катышуу керекпи же кереги жокпу? Если Балким биринчи кезекте лицензиясын караш керек. Лицензия официальный, неофициальный. Ама бирок если
жөн эле на участие, чтобы СМИ да болуш керек, жөн эле пиар, или ошондо, конечно, участвуйте, но если, например, Мисс Мирага же башка мамлекетте учуп, если вы хотите улететь в другую страну, чтобы там участвовать и продвигаться, то вы не полетите, потому что конкурс неофициальный. Чыныгы модель болом, супер модель болом, башка мамлекеттерге учам, баргым келип атат, катышкым келип атат дегендер болсо, анда лицензиясы бар конкурстарга катышыш керек экен. Жана айта кетиңизчи, деги эле модель болгондо мен да ойлойм бул оңой эмес биринчи кезекте, анткени ар кандай моделинг сферасында стереотиптер жаралат. Социалдык тармактардагы байкасак, көпчүлүк эмнегедир ошол массалык маалымат каражаттары да же болбосо жөнөкөй алып баруучулар же жөнөкөй блогерлер модельдерден интервью аларда сөзсүз түрдө логикалык суроолорду бергенди жактырышат. Анткени модель болуу бул биринчи кезекте сулуулуктун ошо келбетин эле солулук, анын ичинде ким билет, кандай нерселер билет, билбестир деп. Айтыңызчы, бул стереотиптерди кантип жеңүү керек? Сизде болдубу эле? Ооба, албетте менде болгон ушундай стереотип, например, мен жөн эле сулуу, а на самом деле эчтеке билбейм. Мээси жок деген. Ооба, ушундай стереотиптер болгон, но мен не обращаю внимания, я просто мен өзүм билем то, что мен ооба, сиз деле азыр мисал катары койсок, сиз деген Испания дедиңиз, Испанияга барып окуп келдиңиз. 4 тил өзүңүздүн эне тилиңизден тышкары да 4 тил билет экенсиздер. Бул оңой эмес да. Мээси барлардын көбүнчөсү деле билбейт, английскийди араң окуп жүрүшөт го. Ошондон эле байкасак, ал баары чын эмес, калп. Бирок биринчиден эле элде жөн айтпайт, эл менен сүйлөшкөндө биринчиден жөн эле өзүң оюңду айтып эле сүйлөшүп көрүп, байкап көрүп, анан кийин оюңду айтышың керек деп. Буларды мындай стереотиптерди чыгарып аткандарларды кандай десек, хейтер деп койсок болот керек. Ооба. Биз келиңиздер, бизге бир нече билдирүүлөр келип каптыр. Экөөсүн окуп коелу, анткени аябай көп билдирүүлөр экен. 5983 номер менен аяктаган абонент. Мен Саадатка ден соолук, узун өмүр, бактылуу бол, алтышка чоң ийгиликтерди каалайм. Менин суроом бар эле. Эгерде сенин жигитиң бар болсо, анын көз карашы сен модель болгону каршы эмеспи? Сени айылга буруу ала качып кетсе отурасыңбы деп активдүү катышып жаткан Аселе Жекеңерди. Ошо суроону күтүп атканбызда качан болот, телекөрүүчүлөр берет болуш керек деп мына күтүп аткан суроо. Жок, биринчиден мен аны менен таанышканда ал уже билген то, что мен моделингге биринчиден баштайлы. Сүйлөшкөн жигитиңиз бар. Ооба, бар. Сүйлөшкөн жигитиңиз бар. Контракт боюнча сүйлөшкөн жигит менен сүйлөшсө болбойт деген нерсе жокпу? Жок. Потому что мен уже жигитим болгон. Возможно, организаторы даже билбейт, что мен жигитим бар. Возможно. А так мен только таанышканда ал уже билген то, что мен модель, уже конкурстарда катышкан, мисс бикини. Единственное, ал айткан то, что нижнем белье, купальник менен фоткалар болбосун деп. Социалдык тармактарда. Ооба. И Инстаграмда тоже болбосун. И ушундай немелер. А так вообще ал наоборот колдоп турат. Колдоп турат, эң сонун. 5177 номер менен аяктаган абонент, саламатсызбы? Менин Нураида деген досумду ойгота албай жатам, жардам бериңиздерчи. Сыналгыны бийик кылып койдум, окуп коюңуздарчы деп жаздыр. Нураида, туруңуз, Нураида. Жакта жуманын ортосу эле болду, турбайсыңбы? Ким эрте турса, ошо эмне дечи эле? Рызкыга ээ болот. Ошондуктан мына канчаден ырыскыны кое бериңиздер. Биз менен чогуу ойноп, биздин сурообуздарга жооп берип, макала каттарды улантып берсеңиздер, кандай деген белектерге ээ болмоксуздар. Унутпаңыздар, Нураида туруңуздар, биз менен чогуу болуңуздар. Биз болсо эфирибизди улантып, Саадат менен маегибизди кайрадан жаңылтыралы деп айтайын. Сиздин алдыңкы пландарыңыз тууралуу суроо бергим келип жатат. Модель сферасын болжол менен балким 10 жыл, 15 жыл алып кетүүгө пландарыңыз барбы, же болбосо жок тыштайм деп 2 жылдан кийин балким Туркияда окуп жаткан университетти бүтүп, жана телевидение, балким ошол эле актриса катары кетип каласызбы? Кандай пландарыңыз бар? Ну, как минимум 5 жылга мен планым бар. Биринчиден мен Таиландда конкурска катышам. Анан мен Москвада показ болот. Ал жакта утуп келем да? Утуп келем.
Анан Москвада показ болот, мне кажется, где-то 2 жыл мен точно модельный сферада болом. Анан баары билет, то, что модельный сфера был всего лишь 25-30 жашка максимум болот. Любой страна, Америка, Бишкек, любой мамлекетте срогу бар. И поэтому я ойлойм то, что где-то 5-7 жыл модельный сферада болом, анан уже, мне кажется, ресторанный бизнес, отельный бизнес менен уже занимаюсь. Bunun баары түшүнүктүү, макул. Буну билип алдык. Эң белгилүү жумушка качан өтөсүздөр? Эне деген жумушка. Зарплата жок жумуш. Үй бүлө деген жумушка качан өтөсүздөр? Чындыгында контрактта жок. 5 жыл, 10 жыл турмушка чыкпаңыз деген жок. Жок, ушундай контракт жок. Единственное, модельный агентство менен 3 жылга контракт подписывать эткен болду. А типа көгө тийбе же ушундай жок. Чачыңды сарыга боёо дегендер жокпу? Не, ушундай бар. Бар, Бар. Не стричься, не менять внешность. В контракте это все прописано. Да. Оюңуз боюнча негизи кыздар алдыга ушундай пландап коюшат го, мынча жашымда турмушка чыгам деп. Сиздин оюңузда сыр болбосо. Мен 23 жашымда. Эрте эмеспи? Эрте эмес, где-то 25 жашта уже бала. Жакшы пландар бар экен. Анда биз дагы мунун баарына күбө болуп жүрөлү. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. 1 саат жөн гана учкан куштай болуп өтүп кетти. Эфирибиздин аяктагына бир нече эле убакыт калды. Ошондуктан биздин деги эле толук кыргыз элибизге балким айта турчу сөздөрүңүз бар? Эркин микрофон. Мен кыргыз элиме чок ийгилик таалайм. Орусча тилинде деле болот. Спасибо большое. Прежде всего, я желаю, чтобы кыргызский народ и Кыргызстан он процветал во всех сферах, не только в модельной сфере, а во всех сферах, чтобы эта страна развивалась, чтобы мы ушли на много шагов вперед в развитии, во всем этом. Я верю в это, я верю в то, что будущее за нашим поколением. Вот. И прежде всего я желаю удачи, успехов, и чтобы народ верил в свой Кыргызстан. И я надеюсь, что в Таиланде я достойно представлю Кыргызстан и выиграю. Испан тилинде да айтып коесузбу, кел чай ичели долбоорун көрүп туруңуздар. Текшерип коелу да, айтып коюңуздар. Кел чай ичели. Кел чай ичели. Долбоорду көрүп туруңуздар деп. Долбоорду көрүп туруңуздар. Жакшы. Биз болсо телекөрүүчүлөргө айта кетели, Саадат Асылбекова кыргыз тилинде кыйынчылыктар жаралса дагы кыргыз тилинен тышкары 4 тилге ээ экен. Ошондуктан өзүбүз таң калып дагы бул жакта отурабыз. Биринчи кезекте Саадат сизге ийгилик, Таиландка барып, Кыргызстандын желегин желбиретип, мыкты деңгээлде көргөзүп келиңиз. Алдыда бардык албан илгиликтерди сизге. Таиландтан келгенде көптөгөн видеолорду күтөбүз. Бизге да биякта конокто күтөбүз. Көп видеолор болот, фотолор болот, баары болот. Дагы сүйлөшүп кетебиз да, аякта кандай өтүп атканда. Бир аз болсо да көзүбүз менен көрүп кетели да. Эми болсо урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин долбоорубуз аягына жетип калды. Ошондуктан дагы бир жолу айтмакчыбыз, Любимый HD телеканалында биз түз эфирде болобуз жана Cinemax телеканалында кайталоо түрүндө болобуз. Биз менен дайым ойгонуп, билекке ээ болуңуздар. Күнүңүздөр көгүлдүү өтсүн. Сиздердин кызматыңыздарда Нурлан Бешибаев жана Сезим Имамадиева болду. Бизге Инстаграмга жазылып, Инстаграм ичинде да көптөгөн оюндорду ойнотобуз, катышкыла. Кайрадан амандашканча.